23 тапшырма n сандын орточосу n сандын орточосу m бардык сандардын орточосун тапкыла дейт. Ошондо n сандын дегенде мисалы үчүн 3 сан берилип аткан болсо 1 2 3 биз үчөөнү кошуп туруп 3кө бөлөбүз да. Ошондо бул жерде m сандын деген ошондо 3 сандын деген сөз да. 3 сандын орточосу n болсо анда бул сандардын суммасын табыш үчүн муну буга көбөйтүп коебуз. Ошондо бизде муну m деп ала турган болсок, булардын суммасы m көбөйтүлгөн n болот да. А n сандын орточосу m болсо, анда алардын сандардын суммасы n көбөйтүлгөн m болот. Экөөнү кошобуз дагы, анан m плюс n санга бөлүп коебуз. Бул экөөнү кошсок 2mn болот, бөлүнгөн m плюс n болот. Кийинки тапшырма 9 сынактын жыйынтыгы боюнча Жаннаттын орточо баллы 80 болду дейт. Ошондо, мисалы үчүн m бөлүнгөн 9 барабар 80 деген сөз да. 9 сабак болдук да. 10-чу сынакта ал 60 балл алды дейт. Муну буга көбөйтүп мен m барабар 720 экенин табам. Ошондо 720-га 60-ты кошом, 10-чу сабакка, анан 10го бөлүшүм керек. Общий 10 сабак болуп да. 780-ди 10го бөлсөм 78 болот. Так, кийинки тапшырма 3 сандын катышы 1 2 3 дейт. Катыш болгондо демек бул 1x, бул 2x, бул 3x деген сөз да. Алгачкы 2 сандын суммасы 36 дейт. Мо x плюс 2x барабар 36-га барабар экен. 3x барабар 36, x барабар 12 экенин көрүп атабыз. 3 сандын орточо саны канча? X 12 болсо, 12 кошулган 24 кошулган 36 бөлүнгөн 3 деп эсептейт экенбиз. 36-га 24-тү кошсом 60 болот. Ага 12-ни кошсом 72 болот экен. 72-ни 3кө бөлсөм 24 болуп калабы? Жок. 72 36 болобу? Аз көрөлүчү. 3кө бөлсөм 2ден берсем 6 болот. 24 болот экен. Туура жообубуз А болот экен.